Урматтуу Эндо мырза, ардактуу меймандар, сиздер менен меймандос Кыргыз жеринде жүз көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Сизди Кыргызстан менен парламенттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн талыкпай аракет кылып келе жаткан Япониянын көрүнүктүү жана жигердүү парламентчиси катары билебиз. Биздин өлкөлөр ортосундагы саясий, соода экономикалык диалогду бекемдөөдө сиздин салымыңызды жогору баалайбыз. Урматтуу мартабалуу премьер-министр Фумио Кишида мырзага чын жүрөктөн саламымды жана жылуу каалоо тилектеримди жеткирип коюңузду өтүнөмүн. Буга чейин мен Фумио Кишида мырза менен 2021 жылдын ноябрында Глазгодо жолукканмын. Буюрса жакын арада мен ал киши менен дагы жолугамын деп үмүттөнүп турамын. Ал эми биздин жолугушубуз өлкөлөрүбүздүн ортосундагы байланыштарды чыңдоодо дагы бир позитивдүү кадам болоруна ишенемин. Япония Кыргызстан үчүн жакын дос жана узактуу мөөнөттүү өнөктөш. Өткөн жылы биздин өлкөлөр дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүн 30 жылдыгын белгиледик. Бул мезгилдин ичинде саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташуу боюнча бай тажрыйба топтолду. Кыргыз Республикасы менен Япониянын элдеринин ортосунда тыгыз достук байланыштары түзүлдү. Бул жагымдуу жагдайлар биздин мамилелерибиздин тарыхында жаңы барактарды ачууга жакшы негиз түзөт деп эсептейбиз. Анда эмесе сөздү сизге узатайын. Господин президент и дорогие киргизские коллеги, я очень рад сегодня увидеть вас. Это мой первый визит в Киргизстан. И у нас между Японией и Киргизстаном очень много точек соприкосновения. Например, мы по внешности очень похожи друг на друга, что вызывает еще больше симпатию к Киргизстану. И даже у нас дети рождаются с монгольскими пятнами при рождении. И как у меня такое ощущение, что сейчас мы обсуждаем с японскими коллегами по резиденции премьер-министра Японии. Вчерашним вечером господин Джапар, председатель кабинета министров, оказал нам гостеприимство такое огромное. И они познакомили нас с киргизской традицией, пением и так далее. У нас тоже имеются такие подобные музыкальные инструменты и так далее. И в этом, видите, участвуют наши перспективные депутаты. И мы готовы на дальнейшее сотрудничество с киргизской стороной. Я хотел бы передать вам информацию о том, что правительство Японии приняло решение о том, чтобы вас пригласить в Японию. Мы недавно посидели с премьер-министром Кишида, который является моим старшим другом. Мы уже с ним работаем больше 30 лет. И когда я сказал ему, что я посещу Киргизию, он сказал, что он нетерпением ждет вашего визита. И также он хорошо помнит о встрече с вами на конференции ООН по изменению климата 2021 года в Глазго, Великобритании. И я сегодня принес с собой личное письмо от премьер-министра Кишида, которое нацелено на укрепление двусторонних отношений. Рахмат, урматтуу Эндо мырза, сизге абдан терең ыраазымын. Мен дагы сиздин ой пикирлериңизге кошуламын. Албетте чакырууңуздарды кабыл алабыз. Кудай буйрса, ушул жылдын аягына чейин биз Япония мамлекетине иш сапар менен барабыз деп турабыз. Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы парламенттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүү эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүнүн маанилүү факторлору болуп саналат. Япония тарабынан демократияны чыңдоого, Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүктүрүүгө көрсөткөн үзгүлтүксүз колдоосу, анын ичинде парламентаризмди өнүктүрүүдө консультациялык жардам жана Кыргыз Республикасында шайлоолорду өткөрүүдө дагы техникалык жардам көрсөтүп келе жатасыздар. Ошол үчүн биз сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. 2022 жылдын декабрында түзүлгөн парламенттер аралык кызматташуунун жаңы форматы Борбор Азия жана Япония парламенттик достук лигасынын түзүлүшүн колдойбуз жана бул форматта иш алып баруунун маанилүүлүгүн белгилейбиз.
биз парламенттер аралык достук топторунун ишмердүүлүгүн жана өлкөлөрүбүздүн ортосундагы парламенттер аралык кызматташтыкты жогору баалайбыз. Жана мындан ары аны мындан дагы жакшы жогорку деңгээлге чыгарууга биз кызыктарбыз. Мисалы 2018 жылдын сентябрь айында Япония Кыргызстан парламенттер аралык достук лигасынын жетекчиси Ген Накатани башында турган Япония парламентарийлерinin Кыргызстанга иш сапары болуп өткөн. Сапардын алкагында парламенттик демократия шартында мамлекеттин өнүгүшү, анын ичинде инвестицияларды тартуу жана коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын экономикалык мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча кызматташуу деген темада биринчи Кыргыз-Япон парламенттер аралык форуму болуп өткөн. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты жана Япония менен кызматташуу боюнча достук тобунун жетекчиси Таалайбек Масабиров мырза абдан жигердүү иштеп келет. Бул боюнча сиздер тараптан дагы колдоо болуп, тыгыз байланышта болосуздар деп ишенемин. Элдик дипломатияны өнүктүрүү алкагында маданиятты, каада салттарды жана руханий баалуулуктарды жайылтуу үчүн Кыргыз Республикасынын жана Япониянын парламентарийлердин ролу маанилүү. Учурдагы дүйнөдө болуп жаткан татаал геосаясий процесстерди эске алып, Кыргыз Республикасы экономикалык жана социалдык туруктуулукту сактоо үчүн бардык күч аракетибизди жумшап келебиз. Япониянын эл аралык кызматташтык агенттигинин бир айыл, бир продукт долбоору жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп, Кыргызстандагы Япон долбоорлоруна үлгү болду. Биз бул долбоорлорго улуттук макам берип, Кыргызстандын бардык аймактарында мындан ары дагы бул долбоорду кеңейтүүнү чечтик. Япония дүйнөдөгү экономикасы күчтүү, алдыңкы өлкөлөрдүн бири экенин эске алуу менен Кыргыз тарап улуттук экономиканы өнүктүрүү үчүн Япониядан алдыңкы технологияларды жана инновацияларды тартууга кызыктарбыз. Мисалы гидроэнергетика тармагында чакан кестерди куруу жана эксплуатациялоо боюнча долбоорлорго катышууга чакырмакчыбыз. Туризм тармагы дагы жакшы дараметке ээ бизде. Жылдын 4 мезгилине тийиштүү туризмдин ар түрдүү багыттары жакшы өнүгүп келе жатат. Япониялык туристтерге дагы биз ар дайым кубанычта болобуз. Япония жарандарына буга чейин 10 жыл мурун визасыз режим киргизилген. Эч кандай визасы жок эле бизге түздөн түз келе берсе болот япон жарандары. 2025 жылы Япониянын Осака шаарында өтө турган Экспо 2025 эл аралык көргөзмөсүнө Кыргызстан активдүү катышууну пландаштыруудабыз. Бул платформа ошондой эле соода экономикалык байланыштарды орнотуу жана чыңдоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүк болот деп ишенебиз. Урматтуу Эндо мырза, сөзгө сиңизге берейин. Спасибо большое. И вы сейчас рассказали о направлениях двусторонних отношений. И у меня теперь появился больше интерес к укреплению сотрудничества с Киргизстаном. И при этом я хотел бы подчеркнуть, что Япония будет делать упор на инвестиции в терапевтические ресурсы и качественный рост. И, как вы сказали, наши отношения отметили 30-летие становления дипломатических отношений. И за эти годы наши коллеги развивали динамично отношения между двумя странами. И господин Масабиров, председатель парламентской лиги дружбы с Японией, как раз он посетил Японию недавно, и там, где он здесь сопровождает целую дорогу, и потом там, где он пригласит нас к себе, там устраивает обед для нас, это очень приятно. И как вы уже упомянули, сейчас активно продвигается сотрудничество в сфере борьбы, в сфере
борьбе с изменением климата, и при этом JICA показывает очень хорошие результаты, и надеюсь, что в дальнейшем в этом направлении наше сотрудничество будет продвигаться. И насчет Экспо в Осаке мы хотели бы показать наши технологии, такие как летающие машины, и таким образом мы хотели бы показать мир наших технологий. Также это будет хороший шанс для того, чтобы узнать, какие технологии имеются и в мире. Вы тоже упомянули про туризм, и Япония делает большой акцент на развитие туризма. До пандемии, то есть в 2019 году, за этот год в Японию приехал в итоге 30 миллионов иностранных туристов, и таким образом мы стремимся к тому, чтобы стать державой именно в сфере туризма. И, к сожалению, в этом видите, у меня мало времени для того, чтобы посмотреть красивую природу Кыргызстана, но у нас в Японии имеются ноу-хау и знания в сфере туризма, и в этом плане я думаю, что мы можем продвигать сотрудничество в этой сфере. И мы хотели бы получить конкретные результаты в сфере подготовки кадров и борьбе с изменением климата. При этом на данный момент на основе соглашения между компанией Mlo Systems и Министерством энергетики конкретно рассматривается проект в сфере гидроэнергетики. Для реализации этого проекта очень прошу вас оказать содействие. Отрадно, что сегодня в моем и вашем присутствии будут подписаны документы по работникам со специальными навыками и DCM, то есть двусторонним кредитным механизму. И мы готовы приложить больше усилий к реализации проектов на основе таких соглашений. И сегодня у нас присутствует господин Года, посол Японии в Кыргызстане. Он очень активно работает в вашей стране. И также господин Асоев, посол Кыргызстана в Японии, тоже активно работает в Японии. И в этом визите участвует мой старший друг и президент Японского банка международного сотрудничества господин Хаяши. И сейчас в вашей стране активно работает JICA, но я надеюсь, что в дальнейшем JBIC, Японский банк международного сотрудничества, тоже будет вносить вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. Надеюсь, что после этого визита у господина Хаяши появятся какие-то новые конкретные идеи для дальнейших проектов в вашей стране. И еще раз выражаю благодарность за содействие и надеюсь, что мы с вами встретимся этой осенью в Японии. Спасибо большое. Рахмат, Эндо мырза, мен сіздің жоғарыда айтып өткен бардық мәселелер бойынша сунуштарыңызға жана демилгелериңизди албетте колдойбуз. Биз тараптан кандайдыр бир Япониянын Кыргызстанда жүргүзүп жаткан долбоорлору болсо, биз кош колдоп колдойбуз, кубаттайбыз. Жана биздин элчи мырза кандай бир иши болсо, же болбосо бир кандайдыр бир маселелер болсо, мына тышкы иштер министрлиги аркылуу, же болбосо тышкы иштер бөлүмүнүн башчысы аркылуу кайрылса болот, түздөн түз кайрылса дагы болот. Мен түз кабыл алып, кандайдыр бир маселелер болсо дароо чечкенге даярбыз. Эки өлкөнүн ортосундагы достук мамилелер мындан ары дагы өнүгүп, жигердүү бекемделишине мен чоң үмүттөнөмүн. Сизге жана сизди коштоп келген япон досторубузга чың ден соолук, бакубат каалаймын, ишиңиздерде дайыма ийгиликтерди каалаймын. Эки өлкөнүн ортосунда ынтымак мындан ары дагы күчөйө берсин.